Kusanın zarına baramın. Şıkkan altın özüngö ayıkpa sor men boldum. Sığan canday su satıp ayazapka sallan sen boldum. Boy salıp altın özüngö kozdogон bulbul men boldum. Салам урматтуу көрүүчүбүз, биз кезектеги май кезде тартуулайбыз. Акыркы учурда интернетте тагыраак айтканда Instagram желесинде эне баланын видеосу аябагандай талкуу жаратып аткан учуру ырчы Үмүтай Абдышева, ошондой эле анын уулу Алинур Майрамбеков. Сөйлөгө тели гана болуп барасың, сөзүмдөн алып туңоюкка саласың. Сагынып сага жанаша жүрөмүн, чочун адамым. Саргайып сагынычтан калдым алсырап, жан дүйнөм эңсеп кусалыкка калтырат. Батынып анан өзүңө жакындасам, эч жүрөгүм жанчылар. Капалык курчап мени каптады, өкүнүч жаныма батканы. Махаббат аны кайдан табамын, кусанын зарына барамын. Өмүрдүн жаштыгын алдың ара жан, күйүттөн өрт болуп баратам. Кайдыгер караган мамилеңден айланам, эми мени кое берчи садагам. Садагам, садагам. Браво! Азаматсыздар. Эми мени кое берчи садагам деп атпай Алинурчу. Эми силерди кое бербейбиз. Эфир бүткөнгө чейин эми солорду берели. Манайды көтөрөлү. Айтып коелучу. Буга чейин биз Үмүтай Абдышева менен бир канча маектер тартуулаганбыз. Дайыма убакытка так айым эле. Анан бүгүн таң калып атам да. Супер акция. Одон супер хит. 50 гигабайт болгону 230 сомго. Эмнеге ашыкча төлөш керек? Интернет, банк, кызматтар, сатып алуулар жана бонустар. Баары бир Мой О тиркемесинде. Супер хитти азыр кошуп ал. Тыгынды деле эске алып жүрчүмүн. Бүгүн өзгөчө тыгын экен, бирок ошондой деле тез жардам унаасындай эле келгенимден кийинкиси ушул болду. Алинур, кандайсың, жакшыбы? Жакшы, Таанышалы, амансың. Окууларың жакшыбы? жакшы, жакшы. Биздин каналга биринчи жолу интервью берген турасыңар. Тушоо кесилет. Тушоосун кесебиз Алинурдун бүгүн. Ачык интервью кылалы деп атабыз. Кенен маек. Таанышалы анда, Алинур, кел өзүң туурасында. Апаңды тааныйбыз, билебиз. Өзүң жөнүндө кел. Менин атым Алинур. Мен деген 69-чу мектепте окуйм, Токтогул Сатылганов атындагы. Мен келгениме 1 ай эле болду, Бишкекке көчүп келгениме. Андан мурун мен Балыкчыда жашачумун, Балыкчыда окуп, анан Бишкекке жума сайын эле келип, кайра эле келип кетиш эле мындай маселе болчу да. Кайра келип, мыяктан УТРК жанакы ар кандай радиолорго чакырып, анан апам көп чакырчу. Келип, анан азыр көчүп келдим, буюрса келип, анан мамам менен жашаган кандай экенин түшүндүм. Алинур, эми сонун баштап атасың, карачы. Апаң менен жашаган кандай экен, айтып берчи. Ышкырып калды. Оор дем алдың. Жакшы, мамам менен жашаган. Мамам менен жашаганда мамам кечке эле уктайт. Анан мен эле жалгыз жүрөм анан үйдө. Мамам уктап жатып, анан акырын отуруш керек да мамам. Бир нерсе кылып жата берет. Наушник салат. Тийишпеш керек да. Тийишсең эмне болосуң? Тийишсе. Кечирип коюм. Кечирип коюңуз деп айтып коюңуз. Анан эң мындай мага оор болгон үйдөн чыгып баратып, бир жакка баратканда эртемен мамам эртемен турбайт да негизичи. Праздничный күндөр эле да эртемен турган. Бүгүн 10-до турбады мамам элестеткилечи. Эртең эрте 10-до. Анан туруп кечке силкинип, кагынып, анан ары бери басып. Не деп? Эрте турбайсыңбы деп сен, Же дарденбайсыңбы деди? Анан ошентип жүрүп,
Анан чыгып баратканда толтура кийимдери колумда, анан турам. Ары бери эле шашып эле, басып эле, бир нерсе болуп эле. Анан чыгып күтүп атсам эле. Баладай бала өңдөнүп, мындай күлүштү даярдап турбайбы депчи. Мындай башка бирөөнүн балдары мындай эшикти бекитип даярданып турат экен да. Көрсөбү? Анан? Мен эле ушундай экен. Анан эшикке чыгып, Эки күчтүү экен, чуркап кетти тияка чейин. Артынан барып отурдук. Отурсам эле газды басып туруп 100 менен айдап кетти го дейм. Шаштыбай? Огудай деп эле отурдум жакта. Машинада. Жакта машиналардын мягы менен, тротуар менен эле айдап кете берди го. Жака келгенче. Эми штраф келбесе болду эми. Келбесе болду. Бир ай болду келгениңе. Бир айдын ичинде ушунчасын көрүп турсаң анан эмне болуп атасың деп коюппу. Дагы жашасаңарчы. Балчада чоңойдуң, тайнеңдин колунда, Ооба. Мен кичинекей ошол бир 2-3 жашыман бери эле балыкчага келип, балыкчадан жашап, ошо мамамдын колунда эле жатып, мамам коюнунда жатып, ошо мама деп айтам. Кстати. Мына эки мамам баары эле сурай берет да, эмне тиги мамаңды тайне деп айтпайсыңбы депчи. Аны дагы мама дейсиң, тайнеңди дагы? Ооба. Эки мамам деп кичинекей, анан чоң мама деп айтышым да. Ошентип баары эле таң калып, ушундай эме өтөрчү. Анан мен эмнеге дегенде мен айтышым да, мен кичинекей кезимден бери эле багат, анан мамамдын колунда неме чоңойгом деп. Анан дагы ошо кичинекейге бери жашап жүргөндө аякта досторум бар ошол жакта. Ошол жака көнүп калганда азыр келгенде бирок эчтеке болгон жокмун. Мындай келип жүргөн үчүн мындай көнүп калгам го. Келбей жүрсөм анда вообще оор болуп калмак го жашоо. Жашоо бир кыйла эле оор болмок ката. Келип турган жакшы болуп турам. Досторуң сагынып атасың? Бир ай болду келгениңе азыр. Кичине сагынып атам мен, кичине эле. Чада эле сагынбай элем, негизи. Мынака келгенде мындай тиякты уже унутуп калат экенсиң да, мындай. Эми унутуп эмес. Бат эле? Биякта жок, унутуп эмес, мындай. Келгенде бияка көнүп эле, бияка ушул обстановкага көнүпчү. Биякта жашаш керек дальше депчи. Анча деле кыйналып, стресс болбой элем, кетип калганым үчүн. Тигил жакта мугалимдериңчи сени Үмүт Абдышеванын баласы деп эң алгач тааныгандар болду беле? Ооба, аяктан эле таанышчу. Эжейлер да эле жакшы болчу. Номер 4 гимназияда окугам го. Гимназия болбой калган азыр Зайракан Исаева атындагы. Ошол жактан азыр 6 класска чейин окуп, жакшы билим беришти. Эжейлердин билим сапаты өтө мындай жакшы да, жакшы окутушат. Анан бияка келгенде деле эле жакшы экен эжейлер. Аябай окутуп мындай аякта деген тартип күчтүү экен. Эң башкысынан аяктан форма кийип келбесек, жаман болот экен. Балыкчыда кандай эле? Балыкчыда мындай Спортивныйбы? жок, спортивный эмес, эми форма бар болчу, бирок аякта жанакындай прям школьный бут кийим дагы, жакта бут кийимдер тоже классический кийип келчү. Балдар көп болчу, бирок көбүнчөсү спорттук кийим, бут кийим кийип келчү. Бияктан спорттук кийип келсең, анда бүттү. Өлтүрөт экен анда. Көнүп атасыңбы шарттарына? Ооба. Кыйналган жоксуң? Бишкектин автобустарына түшкөн кандай азап экенин түшүндүм. Мурда айта берчү, качан автобуска чөбүз, автобуска түшүп көргөн эмесмин деп. Бишкекке келгенде эле автобус көрсөм эле. Анан азыр биринчи башынан келгенде автобус менен түшкөнгө эле кызыгып аткан болчумун. Келгем деп мамам неме келсе эле достор менен кетет болчумун деп. Мындай неме өтөрчүмүн да, азыр уже мама алып кетесиңерби деп. Эмнеси жаман экен автобус жүргөндүнчү? Тыгылат экенсиң, пробка өлө. Эле кыйын экен. Акыркы учурда мен караганым ушул чоочун адам менен эле Аскат Четегендин кайрылып келсең болбойбу ырын аткаргандан кийин лайктар да көп экен, комменттер да көп экен. Эмнеге ырдабай жүрөсүңөр, эне бала буга чейин дуэт кылбай депчи. Ошентип айткандар көп экен да. Мен ошол нерсенин баарын карап чыгып туруп анан ичинде буга чейин ырдап чыкпаптыр, балким биз көргөн эмеспиз дедим да. Ошол эки ырдан кийин көпчүлүктү суктандырган сөздөрдү, мындай алкоолорду алдыңар десем болот го дейм.
ооба, буга чейин Алинур айткандай экөөбүз эки жакта болчубуз. Анан Алинурдун багыты бир аз башкараак болгондуктан дагы мен өзүнө жаккан ырларын ырдасын дечүмүн да. Мисалы кичинекей кезинде мен баягы балдарга арналган ырларды жатта десем, өзү бала болуп туруп бул балдардын ыры экен деп койчу да. Болор бала богунан дегендей эле башында эле оор ырларды, анан олуттуу ырларды тандайчу. Анан агайы балыкчыдагы музыкалык мектептин мугалими Рысбек Майрамбеков деген агайы окутту вокалдан. Анан классикалык багытта, классикалык вокал, академиялык вокалды үйрөндү. Анан болбой эле менин жаныма келгенде элдик ырларды ыктап, ушундай ырларды аткарып атабыз. Анан бардыгы ошо суктандырарлык, абдан кулакка жагымдуу комментарийлер жазып атышат. Арасында ошол Куран окубайбы, азан айтпайбы дегендери дагы бар. Анан аларды эске алып атабыз. Өзү дагы мындай ал жактан билими бар, медресеге барып жүргөн бала. Анан эми буюрса жадымда жаңы ырларды эми биз аны мындай атайын деле даярданып ырдаган жокпуз. Андан мурунку күнү кечеге барганбыз. Ошол жерден менин группалаш кыздарым ырчы дайым. Анан ошол чочун адамды ырдап калды. Ал деле жакшы билбейт экен, чала бала бирдеме кылып ырдады. Анан ошол менен эле кулакка сиңип калат го. Үйгө келип эле түнкү саат 12-1 болчу. Кел ырдап көрөбүз деп туруп эле анан кагаз карап туруп эле ырдап калдык. Анан салып койгонбуз. Билген эмеспиз мындай болорунчу. Анан кийинки күнү эле анан азыр Инстаграмды ачсаң эле кайрылып келсең болбой болуп атат го. Кел ошону ырдап көрөбүз деп эле аны ырдап көрдүк. Эми биз ыр издеүүнүн артындабыз. Кандай ырды ырдасак, колдон келишинче автордук ырлар болсо деп атабыз, дуэтке ылайыктуу болсо деп атабыз. Анан дуэтке ырдай ылайыктуу эми сүйүү темасы болбойт. Ооба, эске алабыз, эскертип жазып атышат. Ушу кичинекей баланы эмне сүйүү жөнүндө, күйүт жөнүндө ырдатып атасың депчи. Аны туура кабыл алдык. Анан патриоттук ыр болсо, же болбосо эне балага ылайыктуу, балам, эне, апа жөнүндө ыр болсо деп атабыз. Анан азыр активдүү издеп өтөбүз. Эгер оюбузга туура келген жакшы ыр болуп калса, албетте ырдаганга даярбыз, жаздырып. Алинурдун буга чейин эми ар кимдин ырларын эле ырдап жүргөн. Арасында ошол чоң композиторлордун, оюнчулардын дагы репертуарынан кездешет. Ошол эле Жайлоодо, Муса Баятовдун Сагынам деген, анан калгандары өзүнө жаккан көбүнчө рэперлер дагы жагат экен бул балага. Анан эркине коюп атабыз. Ооба, ар жанрды байкап көрүп атат чындыгында. Анан өзүнүн дагы мындай жазма таланты бар. Ырларды жазып коет, чечендиги да бар. Кичинекей кезинде ар кайсы айтыштын эмес, ар кайсы ырдын обондоруна салып төгө бермей жайы бар эле. Буюрса эми кичинеден ачылып келатат. Азыр барбы Алинур ошол талант барбы? Кичине кайра келатат мындай. Кичинекей кезимде көп мындай неметөрчүмүн да. Анда мындай эчтеке деле ойлончу эмеспиз да. Азыр мына эмнеге ыр жазса болот, толтура да. Жазыш керек да. Жазып аларга оон салып, көп иштеш керек ан үчүн. Кой акыркы күндөрү ошол жашообуз жанына батып кеткендей ырларды, темаларды козгоп атат да. Мындай бала деген бала жөнүндө, эне жөнүндө жазат да. Бул бала болсо мындай чоңдордун темасы да. Мен эле айтып коеюн, же өзүң айтасың? Айтып кала. Анан үйгө барганда урушмай жок деп кой Алинур, Ой адамга уу дейт. Өзү чечмелеп берет. Анан адам адамды кейитет деген сыяктуу темаларда өзүң чечмелеп берип койчу. Эмнеге бул тема? Ой адамга уу деген адамдар ошо жаман ишке барганда же бир нерсе кылаардын алдында ошо өзүнүн оюнан башталат да ошол нерсечи. Эмне кылсам бирок ал деген адам жаман нерселерди эле Ойлой берип, ооруга чалдыгат. Ошо. Ошол ойлордон эле адам өзү эле неметет да. Сынып калат, мындай чарчап. Ошо көп нерсени ойлоно берип, мындай кылсам болмок экен, же тиндей кылсам болмок экен деп. Жакшы ойлонгондо адамдар өздөрү үйрөнүш керек, мындай. Ооба. Ошо адам кейитет дегенде мындай кантип чечмелеп берсем, бул негизинен адам адамга керек дейт го. Мындай
адам бири-бирине керектелип, адамдан зависит калышат го. Сен мындай кылбасаң мен мындай кылбайм деп. Адам өзүнөн өзү мындай өзүнчүл болгонго да кичине үйрөнүш керек. Бирөөнүн жанында мындай жүрө жүрбөй мындай. Бирөөндөн эле зависит этип. Ал жаңы киши менен таанышсаң, ага деген баттан эле дос болуп, мындай жагып отса, анан ага сырыңды ачпаш керек. Ал деген ошо сен кайра уятка салып коет же артыңан айтып, сен жаманат болуп каласың ошентип. Ошондой эле тема. Кызык мага дагычы. Ушул нерсенин баардыгын ким айтат сага же ким үйрөтөт? Билем, бул жашоонун опыты эле го. 6-класс баланын опыту азыр, Балчыдан көп опыт алсаң керек анда. Жок, бияка келип опыт алып калдым. 1 айдын ичинде. Эмне болуп кире алды да. Апаң окуу туурасында айтып калды маектин сыртындачы. Көптөгөн сыйлыктарга, көптөгөн сынактарга катышып, сыйлыктары бар депчи. Анан мен дагы сенин жеке өзүңдүн Instagram страничкаңды карап чыктым, баракчаңдычы карап чыгып, анан чындап эле өзүң кичинекей болсоң дагы оор тематикадагы ырларды тандайт экенсиң. Кыргызча, орусча, апаң айтып калды, рэп дагы депчи. Анан ошол тандоо багытын сурагым келип атат, андан кийин сыйлыктарың туурасында сурагым келип атат. Биринчи, эмнеге ушул оор ырларды тандайсың? Мындай мага деген мындай оңдуу ырлар же мындай мааниси мындай терең болгон ырлар жагат да, мындай жанакындай кичинекей кезинде ырдап чыккан там детский ырлар мындай жага бербейт да. Алардын чыкты каарачы, айдамды жыралды эмес. деле мындай. Негизи мындай айтсам жок да, мындай мага жага бербейт. Мындай улуу там композитор акындардын ошолордун ырлары аябай мындай жагат да, кулакка жагымдуу кылып мындай. Сөздөрү да аябай терең мындай. Чечмелең келсе мындай кечке чечмелеп отура бересиң да. Ошондой ырлар жагат. Сабактардан кандайсың? Кайсы сабактар жагат? Сабактардан математика жагат көбүнчө. Мындай чыгарып отура берген мындай аябай жагат да. Ошо. Дагы мындай адабиятта кичине жагып баштады. Адабиятка кызыгып баштадым мындай. Ыр окуп мындай. Көркөмдөтүп окуганга кыргызча, кыпкыргызча сүйлөп мындай. Таза кыргызча сүйлөп мындай орусча жаргондорду кошпой сүйлөгөнгө мындай үйрөнгөнгө умтулуп атам. Сыйлыктарың туурасында сурагым келип атат. Бир канча сынактарга катышкансың. Ал жака барганда сөздөрдү байгелүү кайтасың, орундуу кайтасың, аны билебиз. Кайсыл жака, качан сынактарга барып байгелүү орундарды алып келдиң? Университеттүү сынакка катышкам. Андан 2019, 2018, 2022, 2023 катышкам. Ошонун баарынан биринчи орундарды алгам. Жана азыр эң жакында катышкандар бул Алы Маки деген международный конкурска катышкам. Достук шаңы алда международный деңгээлде өткөн. Ага да катышып биринчи, экинчи орундарды алгам. Акыркы жолу Романсиядага да катышты. Бул Орто Азиянын конкурсу абдан күчтүү. Андан орун албаса дагы тажрыйба топтоду десем болот. Мен алгач дайыма орун алып, биринчи жана экинчи орундарды гана алчу да, үчүнчүгө дагы түшчү эмес да. Анан такыр орун албай калды. Анан мен ойлодум, сынып калат го деп анан сурадым, эмне кыласың, гала концертке катышасыңбы, көрөсүңбү десем, же кеттикпи десем, жок мен көрөм деди. Демек анда туура жагынан башкалардын ырдаганын көрүп, тажрыйба алсам, көрсөм, мен да ушундай болсом деп умтулуу бар экен деп койдум да. Кичинекей чагында эле ырга жакын беле? Муну мен жаңы тили чыгып баштаганда эле ырдатып баштагам да. Ошондо эле мен кыргыздын уулумун деген ырды жаттаткам. Ал ырдын сөзүн мен дагы жакшы анчейин түшүнө берчүмүсүн, абдан мындай нукура кыргызча жазылган, анан тили да чулдурап араң эле келет, анан ошону өчүк билет. Ырга да тил келбейт, ие деп коет. Анан Энекем мен байлыгым деген чыгарма бар, абдан жакшы Мирлан Алкуловдун. Ошол ырды жаттаткам, ал ырды азыркыга чейин ырдап келет. Ырга шыгы болгон үчүн ырдатсам керек да.
Мисалы башында комуз үйрөнсө деле кербезинден баштайт го, мен болсо кара үзгөйдү чериктирип баштагам да. Ырданч мисалы. Анан ошон үчүн такшалып кетти окшойт. Баягы майда чыгармаларды жаттап жүрө берсе, ошол жакта эле калып кетмек беле дейм да. Азыр эми Алинур 6-класс болуп калды. Көз ачып жумганча эле чоңоюп калды. Кичинекей чагын сурагым келип атат. Сизденчи? Алинурдун жаңы төрөлгөн кезиндеги кичинекей Алинур. Бул Алинур боюмда бар кезде эле оңой эмес бала болчу. Мен абдан кандай десем, абдан мындай кыйналгам да. Боюмда бар кезде түйүлдүк пайда болгондон жарык дүйнөгө келгенге чейин эле абдан токсикоз болгом. Баштан аякка окшоп эле жүрөгүм айланып жүрчү. Анан төрөлгөндө ай күнүнө жетпей төрөлгөн. Анан айрымдар бул бала болбойт, бул киши болбойт деген сыяктуу айтышкан. Энесиң да бапес деп бакканбыз. Төрө түйүндө эле көпкө созулган дарылоолор болгон. Анан 2,5 килограмм болуп гана төрөлгөн. Мындай эле кашыктай болчу. Анан карабайсыңарбы эми зыңкыйып жанымда колума кол, бутума бут болуп, жеңилимди жерден орумду колдон алып турат. Анан кандай десем, бала кезинде эле тили таттуу болчу. Бүгүн кече го Facebook'тан чыгып калды. 5 жыл мурунку эскерүү депчи. Ал жерде жазып турмун. Карачы, балада ушунундан жакыным жок. Үйгө барсам, мама бутуңузга сүз өтүп кетти, байпак кийип алыңызчы деп байпакты алып келип берди. Анан аны кийип жүрсөм, бир кат байпактан дагы сүз өтүп атат окшойт, да бирөөнү кийип алыңызчы деп ушинтип алып келип берди. Анан кантип жүрөгүң эзилбесин деп жазып турмун да, ал эсимде жок. Ошентип эскертип атат. Анан абдан боорукер, кайрымдуу, анан романтик десем дагы болот. Анткени менин мамама дагы, мага дагы баягы бала деген айтат го, мындай бала деген мындай оюн-карак болот, анан акча сурап, конфет алып жеп, баягы ушундай го. А бул болсо ошону үнөмдөп пайдаланып, анан чогултуп, анан сюрприз кылганды жакшы билет. Мамама дагы жалтыр-жултурларды алып берип, анан тагынбай койсо тарынып, не жакпай калдыбы деп кайра. Анан мага дагы ушул былтыр беле эле. Былтыр мурда жылы баягы эки жак барганда аябай талантына баа берип, көп тыйын тыпыр беришет. Анан ошого 6-ынчырчы алып берген да. Ошону тагым келсем болмок экен. Бул менин эйбегейсиз чоң белек да. Андан башкасын айтпай деле койсо болот болуш керек. Алинур менен мен баладай эмес, өзү айткандай чоң кишиче мамиле кылам. Досум, кеңешчим. Мисалы, бирдеме кылаар алдында жөн эле мисал, кайсыны кийейин? Же болбосо жараштыбы, же болбосо ошол жака барсамбы, же барбай эле койсомбу, муну кандай кылсак деп чечимди чогуу кабыл алабыз дайыма. Көбүнчө мен кеңеш бергенде тааныш-паныштар болот го. Мындай көрүнөт да, мындай кандай тааныш, мындай сага жакшылык каалап атабы, же мындай. Бир көргөндө эле. Мындай билинет да, өзүнүн сөздөрүнөн, жана көзүнөн билинет да, мындай. Кандай мамилеси, мындай. Кандай мамилеси бар мама, мындай. Не кылат, чындыгын көрүнөт да мага мындай көзүмө. Андан кийин айтам да мамама. Мо эже менен мындай сүйлөшпөй эле койсуңарбы, чо-то не то экен деп. Ошондой болуп чыгат да анан. Кимдин акыркысы деп коеюнбу? Кимге ошентип айттың эле депчи? Командир. Кеңеш бергенде бул мамама мындай кээде өлө нерв болот да. Прям өлө эле. Нерв болгондо кичине Бир эле сөз менен жайып коет. Мама деп кучактап өп же бир нерсе деп кучактап, же мындай жакшы сөз айтып, кеңеш берип нетсем кичине жанакы чайник өлө ысып кетет го. Ышкырып баштайт го. Ошон кичине өтүп калат, астыбай этип калат да кичине. Токтоп калат да? Кээде же бирөөгө таарыныштар бар болсо, ошо таарынбай эле койсуңарбы деп
Мага да көбүнчөсү бири-бирибизге мындай неме акыл айтып келе беребиз да. Азыркы мындай трендтерге мындай жараша кийингиле деп айтып жүрөм. Такыр эле баш ийбей келем ошонусун. Бирок бара ошондой өтүп калдым. Спорттук кийимдерди көбүрөөк кийип. Трендтеги кийимдерге. TikTok тартабыз деп атасыңбы же? Жок. Андай жок, э? TikTokко бул да жакын эмес, мен дагы жакын эмесмин. Негедир. Айнур деле айтып калды го буга чейинчи, бир адамды көргөндө ал жакшылык кылабы же жамандык кылабы же апама болгон мамилеси кандай деп көрөм депчи. Анан Айнур деле айтып калса керекги, апа эми мен деле чоңоюп калдым, сиз деле балким турмуш жолуна аттансаңыз. Мен айтам мага бөбөк төрөп бербейсиңерби депчи. Турмушка тийбейсиңерби деп. Азыр варианттар бар. Бирок мындай Тар варианттар. Анан бар болчу го дейм азыр уже. Мындай көрчүмүн мындай норм или стрём деген сыяктуучу. Анан азыр жакшы эле буюрса мындай кичине келатат бир нерсе. Жакында ошондо Айнур. Ошондой го эми. Балким Кудайдын буйруганы. Буюрса. Жакшы да өзүң. Папаң болсо. Алинур азыр эле эмес, эс тарткандан бери эле көйгөй тийгиле дейт. Анан көпчүлүк эми тааныштар бар, өзү айткандай эжелер бар дегендей бойдок. Анан алар айтат да балдарынчы, ушу балам деген такыр мындай, мисалы свиданияга чыгарбайт, кызганат, бул ким, ал ким дейт, каякта жүрөсүң дейт депчи. А менин балам тескерисинче да, барып келгиле, сүйлөшпөйсүңөрбү, эмне алып айтасыңар, жооп бербейсиңерби, эмне аны урушуп салдыңар, эмне кетирип салдыңар деген сыяктуу ушундай тескерисинче да, мындай. Бул эне үчүн, жалгыз бой эне үчүн чоң колдоо болуш керек, түшүнүү менен кабыл алат. Мындай полноценный үй бүлө болсо дейт. Азыр ким жан дүйнөсүнө жагып, жакшы мамиле кылса, папа дейри бышык да. Экөөбүз бири-бирибизден эчтеке жашырбайбыз. Айтып атпаймынбы, дос сыяктуу депчи. Мындай бирөөнүн бир нерсени жашырышым керек го, мен жашыра албайм. Телефонум ачык, көрөт, баары эчтеке жок. Же болбосо экөөбүз эки жактан сабактан, мен эки жактан келгенде эмне болду? Бүгүн тияка бардым, бияка бардым, бүт баарын кадимкидей чоң кишидей сүйлөшөбүз. Эң биринчиден бул мамамды мындай тоже өзүнө мама мээримин төгүп мындай. Мамамды карап, ухаживать этип мындай. Бар го мындай. Гүл сыяктуу эле ухаживать этипчи, гүлүн куюп деп. Мама гүл берип, көңүлүн алып, мага деле мамилеси жакшы болгонун каалайм. Мени мындай в сторонке болуп койбойчу. Туурабы? Ошо мамам өзүнө жакса болду. Өзүнө жагып мындай. Мамамдын дагы мындай каалоосу жакшы мындай. Көз карашында мындай баалайм мындай. Көп угуп калам да мындай сүйлөшүп атканда эле каткырып эле аха деп эле кечке каткырып Үйдү жаңыртат го дейм күлкүсү менен, э? Сүйлөшүп мындай смешнойлор жагат го деп ойлоп коем мындай. Күлдүрүп мындай шуткаларды айтып ошондойлор жагат го деп ойлойм. Мамасынын мүнөзү оор да, аны билет. Мындай тиги кишинин да мындай мүнөзү кичине оорураак болуп калса эки мындай ток сыяктуу эле кырт деп турганын да каалабайм. Жаман болот да анда эле. Ошондо кандай болуш керек ошондо? Мындай смешной мындай. Мамам урса да аны нетпеген мындай. Мен сыяктуу болгонун каалайм. Көтөрүмдүү. А сен көтөрүмдүүсүң. Көзү тунук, акылы терең, менден күчтүү. Кандай ракурста болсо дагы күчтүү болуш керек. Мен анткени абдан күчтүү аялмын. Сонун азыр дагы бир чыгарма окугубуз келип атат. Бул Асхат Жетигендин кайрылып келсең болбойбу деген чыгармасы. Ашыккан алтын өзүңө айыкпа соор мен болдум. Арзыган жанды суусатып азапка салган сен болдуң. Ой салып алтын өзүңгө боз толгон булбул мен болдум.
артык шаймашай көрүшсөк деймин байма-бай. Көп элеңесте өзүңдү ай көңүлүм мұңын тыйбадай. Келишкен мүчөң шаймашай кезиксек деймин байма-бай. Керилип кучак жайсаң деп кейишип жүрөк тыйбадай. Кейишип жүрөк тыйбадай. Gülüşün күндөй жайдагы гүлүңө мен ашыккан. Үтүм күчөп өзүңдө бай күнүгө мен жашыккан. Гүлүңдөн искеп жүрсөмчү, кушуп ойноп күлсөмчү, күлгөнүм ширин жүзүңдөн ай кучактап кыса сүйсөмчү, ай кучактап кыса сүйсөмчү. Браво. Азаматсың, үнүңө береке. Биз азыр маегибиздин соңунда бир апаңа болгон сонун каалоо тилектер менен, апаңа болгон жылуу сөздөр менен, апаңа болгон сүйүүң менен азыр маегибизди жыйынтыгып келип турат Алинур. Кел. Апаңды карап туруп бир ичиңде болгон жакшы сөздөрдүн баарын арначы, айтчы. Мама, бактылуу болгула, көп жашагыла. Эң башкысынан ден соолугуңарды чыңдап, өзүңөр карагыла. Азыр мындай жүрө бересиңер оорубаганда деле, анан кийинчерээк мындай кыйналганда жилейтет каласыңар. Ошо өзүңөрдү жакшылап карагыла, өзүңөрдүн ден соолугуңарды кечке эле мени карап, мага мындай кабатыр боло бербей, мен деле чоңойдум, буюрса. Чоңоюп, акыл кирип калды кичине. Көп эле. Ошо, бактылуу болгула, көп жашагыла. Сен үчүн бактылуу болом. Мени бапестеп баккан силер гана. Силер гана эмес, эми тайнем деле бар. Бирок мага кандай мээримиңерди төгөт экениңерди билем. Урсаңар дагы мындай таарынбайм. Ойлоп калбагыла мындай. Таарым калат деп. Ошо. Мен силерге эч качан таарынган эмесмин. Жаным мен, жаным. Ошондо эне бала элдештиби азыр? Элдештиңер, урушпайсыңар, мындан кийин. Биздин диалог ушундай да. Сонун. Мага бир 3 бөбөк төрөп бергиле. Жетет. Буйрутман кабыл алынды. Тездеш керек. Менин балам азырынча жалгызым. Имандуу болсо экен дейм. Менин мактанарым, сыймыктанарым ушул адам. Мен абдан кубанычтамын. Болгон кайгымды жууган, күйүтүмдү кетирген, менин жыргалга бөлөгөн ийгиликтери менен, анан ыйманы менен ушул бала. Ошондуктан ден соолугу чың болсун деп тилейм. Ар дайым Ийгилик бир гана. Сонун уулуңуз бар экен. Акыл эстүү, ыймандуу, көп нерсени айтып бергени мени таң калтырды. Урматтуу Серептивнын жалпы көрүүчүлөрү, биз эне баланын маегин жалпыңыздарга тартууладык. Силер ушул берүүбүздү Серептивнын телеканалынан көрсөңөр болот. Аты жөнүм Каймет Даняров. Көрүшкөнчө.